Кыргыз Республиканын президенти Сооронбай Нуркожоевич, мен сизге кайрылуумдун себеби фальшивый доверенность 15 000 сомго жасатып, жекем кол тийбес машинамды сатып жиберген боюнча арыз жазганбыз. Бул машина Кыргызстандын ичинде жок экен деп биздин жазган арызыбыз 2022 жылы апрелдин 20 күнү Свердлов район тергөө кызматкерлерине жаздык элек. Ушул күнгө чейин 2026 жылы апрель-май айларында Бишкек шаарынын Свердлов район прокуратурасына акыркы жолу жолукканыбыз ошол жерде болду. Бир канча тергөөчүлөрдү алмаштырып биздин ишибизди бурмалап келатат. Себеби фальшивый доверенности 2021 жылы декабрь айында 2019 жылкы кылып датасын задний число менен жасатып, 2022 жылы апрелдин 3-үндө Насирдинов Рыспек кылмышкердин бир тууган инисине оформить этет. Канатбек уулу Акылбек менин машинам 2022 жылы апрелдин 3-үндө чейин менин атымда болчу. Ал фальшивый доверенности Токтогул районунун ребусуна алып барса, ал жакта болсо оформить этип бербей коет. Доверенностьтин бир жерде тура эмес экен деп. Бишкек шаарына авторынокко алып келет, сектор 3-төн переоформить этип бир тууган инисине, андан кийин сатып ийет. Бизге болсо Бишкек шаарынын Свердлов районунун тергөөчүсү Тагайбекова Жанара машинаны арестке койдум деп токтомдорун берет. Ал токтомдорду машина бул жалган токтом болуп чыгат. 2025 жылы араң биз өзүбүз барып соттон чыгартып алып, тергөөчү силер бара берле чыгартып алып келе берле, басып берсе деп печат бизге бастыртып, өзүбүз алып барып койдуртуп келебиз Аюгрантка. Азыркы учурда 2025 жылы Бактияр кызы Айдана алган биздин ишибизди. Бактияр кызы Айдана кабинетин бекинип алып, ичинен жок деттирет. Старший Таалай деген бала иштейт экен, ага айтып кабинетин ачтырып, буга чейинкиге чейин Абдулдаева Перизат тергөөчү бир жакшынакай иштеп, ал Перизатка Мбанкка 15 000 которгон чейин алып келип берген. Азыркы учурда фальшивый жасаган нотариустун бетин ачпайт. Менин машинам штраф стоянкага токтобостон Кыргызстанда машина жок экен деп жашырып келет. Урматтуу Сооронбай Нуркожоевич, мына укук коргоо кызматкерлери карапайым элди кыйнап атат. Биз арыз жазганыбыз Билалов Муса Исаевич айдап жүргөн кезде арыз жазса элек, андан кийин 2 адамга өтүп кетти. Азыркы учурда Калмаматов Алтынбекте жүрөт, машина айдап жүрөт. Кече жакында эле 2025-11-инде могу штрафы ноябрдын 20-ларында штрафка түшүптүр деп ал айтып берсек дагы бул сүрөтүн да чыгарттырып келишпейт. Өзүбүз араң чыгарттырып алып келсек дагы тааныштырбайт Бактияр кызы Айдана тергөөчү. Мына урматтуу Сооронбай Нуркожоевич, укук коргоо кызматкерлери карапайым элди кыйнашат экен, наоборот. Жабырлануучу элдин үстүнөн жабыркатып эле жүрө берет экен. Кылмышкерлердин кызыктары болот экен. Себеби менде толук кандуу аудио запистерим дагы бар. Урматтуу Сооронбай Нуркожоевич, сиз жеке кабыл алууңузду суранам. 2022 жылдан бери штрафка токтобостон бул жакта соттук процесс болуп атат. Задний число 2019 жылкы жасаткан фальшивый доверенность жасаткан 2019 жылы болгон окуя деп кылмышкердин адвокаты сүйлөп, кылмышкердин адвокаты дагы ходатайство жазып киргизет Свердлов район сотуна. Жашы жетелек деп, кылмышкердин жашын жетелек кылып, мына укук коргоо кызматкерлерин карапайым элди алдаган. Урматтуу Сооронбай Нуркожоевич, жеке кабыл алууңузду суранам, өтүнөм. Сизге дагы бир канча жолу президентский администрацияга арыз жаздык. Мына 2022 жылдан бери келип атабыз. Урматтуу Сооронбай Нуркожоевич, уголовный ишти срогу өтүп кетти кылып кылмышкердин адвокаты сүйлөп атат. Доверенность 2019 жылы бул кылмыш иш болгон деп. Кылмыш иши тиги бала өзү далилдеп берип атат. 2021 жылы декабрда Лалафодон таап бергем, чектерим бар, далилдеп берем деп сотто да сүйлөп атат. Мына менде толук кандуу запистер бар, урматтуу Сооронбай Нуркожоевич. Кайдан алдың, Нұрбек? Мен алып бердім. Точно, Все, хорошо. Ошондо да жазып коюңуз.
Tergөөдө болсо доверенностьту өзүң алып келип бердиң деп мойнуна албайт. Тергөөчү жалган маалымат берип бизге. Ошон үчүн да жакшылап ойлонду эле. Мен деле бул жактан мектеп машина Кыргызстанга жетип келели. Кыргызстанга жеткенден кийин экөөбүз жакшылап отуруп, сүйлөшүп, чечишип алып, андан кийин ошол жерде разбирать этебиз да. 2022 жылы 11 ай 11-inde беттештирүү Тагайбекова Жанара кылды. Беттештирүү доверенностьту өзүң алып келип бергенсиң деп мойнуна албай койду. Тагайбекова Жанара да кабинетин бекиттирип, жок деттирип, бир канча убара кылып келди атты урматтуу. Бул которулуп кетти. Буга bundan кийин да 20дан ашык тергөөчүгө өттүк. 15 миң которгон чекти алып келип берди деп атасыздар, каякта? Ичинде ичти. Андан бери менден башка анча тергөөчү карап эле. Сизден башка экеле тергөөчү өттү. Бул Абдулдаева Перизатка 15 миң М-банк аркылуу которгон чекти алып келип берип атат. Иштин ичине тиркеп атат. Азыр Бактияр кызы Айдана ошол ишти жокко чыгарып, машина Кыргызстанда жок экен деп 1 жыл сүйрөдү. Мына урматтуу Сатмир Кожоевич. Штрафынан бери айтып берсек дагы кылмышкерлердин бетин ачпайт. Нотариустун бетин ачпайт. Тергөөчүлөр дагы өздөрүнчө мошенник экен, урматтуу Сатмир Кожоевич. Бизди алдап эле келатат ушунчалык. Ушул күнгө чейин 2026 жыл болду уже. 4 жылдан бери бизди сүйрөп келатат. Тергөөчүлөрдүн беттештирүүсү дагы болду. Ражиева Асель эже беттештирсе, тергөөчү мен буларды тааныбайм дейт, урматтуу Сатмир Кожоевич. Ben işten içine Türkiye'ye bardırım. Buna belki şimdi olsa tергөөчүлөр bir ayakka çıkmayla buna koyup turuz Abdullah Ferzatçı gel bir işte men bitiriyorum dep tur 15 ming bardığını dayardap atat dagı ortadan kayra Lireje'ge ötkөрүп таштады. Lireje men karayım da oturup turup kayra Bahtiyar kız Aydana'ga ötkөрдү. Bahtiyar kız Aydana men şu günkө чейин иштеше албай келдим. Tamam mı? Урматтуу Сатмир Кожоевич, кабыл алууңузду өтүнөм. Бардык далилдер бардыгы бар. Сизге дагы бир канча жолу кайрылдым. Администрация президенттерден каттар жооптор келет жогорку прокуратурага деп. Жогорку прокуратура Сепичка шаардыкка кайра эле райондук менен райондук кайра риби кызматкер кайра дело прокуратурада ушинтип эле бизди ойнотуп келет.